Саламатсыңарбы урматтуу достор. Бүгүн биз Корей үнсүз тамгаларынын арасындагы ың, ың деген добушту бере турган, тыбышту бере турган тамганы өтөлүү. Бул тамга аябай оңой тамга, көп жерден окулбайт. Ошон үчүн бул тамганы жөн эле тамга жасалга тамга. Буква украшение деп койсок дагы болот да. Мына карасаңыздар. Жөн эле бир тегерек, тоголок, кругляшок. Бул тамга үндүү тамгадан мурун жазылса окулбайт. Бирок муундун акыркы тамгасы болуп жазылса ың деп окулат. Корей тамгалар, Корей сөздөрүн сиздер өзүңүздөр окуп көрүп байкагандай, муун болуп, бир муунга эки тамга, бир тамгадан баштап 5 тамгага чейин жазылат. Аны байкадыңар болуш керек. Мына биринчи сөздү окуп көрөлү. Мына эки кругляшок турат үстүндө, бирок алар окулбайт. Жөн эле мындай тамашалап койсок болот да. Ылдыйкы тамгалар некрасиво көрүнүп калбаш үчүн эле кошуп койгон. Бунда эми өзүнүн ролу бар. Ал тамгалардын ордуна кийин үндүү тамгалар келет да. Үндүү тамгаларды жазайын дегенде ошол кичинекей тоголокторду алып таштап, ошонун ордуна үнсүз тамгаларды жазат. Мисалы биринчи сөз ю. Бул кругляшоктор ың деген тамгалар жазылганы менен үндүү тамгалар эле окулат. Ю сүт. Экинчиси да ошондой. Аи бала. Үчүнчү сөздү карайбыз. Жи. Карасаңыздар, биринчисинде А деп эле окулуп атат, экинчисинде Б, О, жана кругляшокту алып таштадык да, ордуна Бны жазып койдук. Үчүнчү муунду карасаңыздар, кругляшокту алып таштадык да, ордуна Жны жазып койдук. Абожи. Абожи эмес, абожи кыргызча. Анан кийинки сөз омони. Берде да кругляшокторду алып таштадык да, ордуна М деген тамганы жана Н деген тамганы жаздык. Омони. Анан кийинкиси карасаңыздар, бул жерде үндүү эле тамгалардан турган сөз. Ошон үчүн кандай болсо ошондой эле окулат. Ои. Эми жалпы доскага көңүл буруп туруп, кайра экинчи катарга өтөлү. Бул жерден биз кандай окулушун көрөбүз. Кайсы жерде турганда биринчиде эң астында турганда жазылбайт, окулбайт. Гёң. Түйүндө жазылганда ны болуп окулат. Гёң. Сараң. Сүйүү. Сараң. Ченің. Шык. Жөндөм, талант. Усан. Колчатыр. Кабаң. Сумка. Келе башынан баштап кайталап коелу. Ую. Сүт. Аи. Бала. Абожи. Ата. Омони. Апа. Ои. Бадыраң. Ангёң. Көзайнек. Сараң. Сүйүү. Ченің. Шык, талант. Усан. Колчатыр. Зонтик. Кабаң. Сумка. Урматтуу достор, бул тилди үйрөнүш үчүн өзүңөр дагы аябай аракет кылышыңар керек да. Ар бирибизде изилдөө руху болуш керек. Дух исследования, исследовательский дух деп коет. Ар бирибизде ошондой болсо, биз дагы тезирээк, дагы батыраак үйрөнөбүз.